Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы? Кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде. Аты жөнүм Айжамал Амирова. Алгач жаңылыктардан кыскача анонс. Кадамжайда дарыяга аккан 10 жашар бала изделүүдө. Баткендин 37 жаштагы тургунуна жайлоодо ок тийип каза болду. Айт намазда теракт жасоону көздөгөн жарандар кармалды. Бүгүн 13 июлда Баткен Агро форум иш-чарасы болуп өттү. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. Кадамжайда дарыяга аккан 10 жашар бала изделүүдө. 12 июл күнү саат 20:40 Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтүнүн Керегеташ айылында Исфайрам дарыясына 10 жаштагы бала агып кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Издөө иштери бүгүн 13 июлда да уланууда. Кадамжай райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 14, тоо кырсыгынан куткаруу кызматынан 7 куткаруучу жана Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнөн 18 кызматкер, жергиликтүү элден 20 жаран тартылды. Баткендин 37 жаштагы тургуну жайлоодо ок тийип каза болду. 2022 жылдын 13 июл күнү саат 6:20 чамасында Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнүн дарыгери Баткен шаарынын 37 жаштагы тургуну денесинен алган жараатынан улам ооруканага жетпей каза болгондугун милицияга билдирген. Бул маалымат боюнча териштирүү иштеринин негизинде төмөнкүлөр аныкталган. 2022 жылдын 11 июл күнү болжол менен саат 23:00 чамасында Баткен районунун Аксай айылынын 26 жаштагы тургуну менен Баткен шаарынын 37 жаштагы тургуну Баткен районунун Актатыр айыл аймагына караштуу Керевшин жайлоосуна эс алганы барып, кой баккан Аксай айылынын 35 жаштагы тургунунун убактылуу жашаган үйүнө жайгашкан. Эртеси 12 июл күнү болжол менен саат 14:30 үйдүн ээси 35 жаштагы УА аттуу жаран үйүнүн ичинде өзүнүн ок атуучу куралын октоп жатып, кокусунан атылып кетип, сырттай эшиктин алдынан өтүп бараткан Баткен шаарынын 37 жаштагы тургунуна тийген. Ошол эле замат 26 жаштагы жаран менен үйдүн ээси жараат алган жарандын жарааттарын байлап, Курбака участкасындагы аскер кызматкерлерине кайрылышкан. Ал жерде медициналык жардам көрсөтүлүп, 13 июл күнү таңкы саат 3:30 чамасында Баткен районунун Актатыр айылындагы Баткен Исфана унаа жолуна жетип келишкен. Тилекке каршы жабыркаган жаран жараатынан улам көз жумган. Азыркы учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат, деп билдирди облустук милициядан. Айт намазда теракт жасоону көздөгөн жарандар кармалды. Бишкек шаарындагы айт намаз учурунда теракт жасоого аракет кылган адамдар кармалды. Алар чет элдиктер экени аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. 7 июлда Курман айт майрамын белгилөөгө даярдык көрүү маалында УКМКнын кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарынын аймагында боло турган терактка бөгөт коюлду. Жүргүзүлүп жаткан терроризмге каршы иш-чаралардын жүрүшүндө эл аралык террористтик уюмга тиешеси бар Сириядан жасалма паспорт менен келген 2 чет элдик жаран кармалды. Андан тышкары Бишкек шаарында эл аралык террористтик уюмдун мүчөлөрүнө жардам көрсөткөн Кыргызстандын бир нече жараны кармалды. Тергөө тарабынан бул адамдардын Сириядагы согуштук аймакта бүлүнтүү жана террористтик даярдыктан өткөндүгү боюнча төгүндөлгүс далилдер аныкталган. Кармалгандардын бири колго жасалган жардыргыч затты жасоо боюнча нускоочу болгон. Согушкерлердин Кыргызстандагы милдеттеринин бири үстүбүздөгү жылдын 9 июлунда айт намазда террордук актка даярдануу болуп, алар Борбордук аянтка жакын батирди ижарага алып, ошол жерден чалгындоо иштерин жүргүзүшкөнү аныкталган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды, деп айтылат маалыматта. Бүгүн 13 июлда Баткен Агро форум иш-чарасы болуп өттү. Аталган иш-чарага дыйкан фермерлер жана айыл чарбасында ишкердик кылган ишкерлер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө облус башчысынын орун басары Маруфхан Тулаев сөз сүйлөп, жергиликтүү бийлик облус аймагында өндүрүлгөн продукцияларды жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө экспорттоого кызыктар жана ар тараптуу жардам көрсөтүүгө даяр экендигин айтып өттү. Ошондой эле тажрыйба алмашуу жана агрардык саясатты мындан ары да жакшыртуу багытында иш алып баруу маанилүү экендигин
белгилеп кетти. Баткен Агро форум 2022 аталышындагы иш-чаранын алкагында Баткен облусунун айыл чарбасын өнүктүрүүнүн келечеги жөнүндө талкуулар, айыл чарба жарманкеси, багбанчылык, алма бактар, бадамчылык, балык чарбасы жана өзгөчө мал чарбасынын спикерлердин тажрыйбасы менен бөлүшүүсү, айыл чарба тармагындагы акыркы жаңылыктар, тенденциялар, технологиялары менен алмашуу болду. Иш-чаранын максаты Баткен облусунда айыл чарба өндүрүмдөрүнүн баалуулугун өстүрүү, айыл чарбасындагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо, деди уюштуруучулар. Иш-чара ЖИА бизнес ассоциациясы, ишкердикти колдоо борбору, Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы жана Youth of Osh коомдук бирикмелеринин өнөктөштүгү астында өттү. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.